Саламатсыздар, урматтуу калайык, урматтуу журт. Акыркы убактардагы өзгөрүүлөрдөн кийин ушул кайрылууну жеке пикиримге кайрылып коюуну туура таптым да. Мэрлердин алмашуусу боюнча эми азыр акыркы мэрдин кандайча алмашып кеткенин мен биле албайм. Эми белгилүү аябай чоң себептерден ушундай болушу мүмкүн да. Майда себептерден алмашпайт да. Бирок президентибиздин ротациялоо кадрын мен колдогом, колдой бермекчимин. Түндүктөгү Кыргызстан түндүк регионундагы кадрларды түштүк регионуна жиберип, Кыргызстан түштүк регионундагы кадрларын түндүк регионуна жиберип, ишара чатакты токтотту да. Мисалы, Тоңго Айдаркендин шаар башчысы аким болуп келген, өзүм жөнүндө жооп берейинчи. Тынч эле калдык азырынча. Бирок ошолор иштеш керек да. Анан мэрлердин алмашуусун да толук колдойм. Сарыбаштын Бишкекке келүүсү, Мамбетовдун Ошко баруусун толук колдогом. Дагы эле колдой бермекчимин, бирок кандайдыр бир чоң себептер менен кетти. Биздин бала болот, биз моякты бербейбиз, биз мындай деген убакыт өттү. Андай болбойт экенчи. Ушундай мышлениени алмаш керек. Биздин бала болсун, колунан келбесе деле боло берсин, эзе берсин, силерди дезип, бизди дезип, баарыбызды дезип бүттү. Жок, биз могу регионду могу болот деген кайтышыбыз керек да. Эгер ошондой ойлорду айтып, кээ бир жерлерде момдай деп топ, коом, уюм бөлүнүп алып түртүп аткандардын баарын Кудай жазасын берсин, жана мыйзам да жазасын берсин иншаллах. Же өзлөрүнө жок, же элге жок, ушинтип атып бүт чатактын баарын чыгармай болсун да ушуларчы. Же айткан сөздөрүнө турбайт, момент келгенде булардын куйругун түйүп жоголот. Ачыгын айтып коебуз, көргөнбүз мунун баарын. Андан кийинкиси таң калам да, элдин баарында мамлекеттик кызматка чуркап, мэр болом деп жанталашат, өтө кыйын бул. Уйку жок. Уйкудан качышың керек, эл менен кошо күйүшүң керек, эл менен кошо жанталашышың керек. Чоң болгонуна жыргап атат деп ойлоп атасыңар. Камчы Кыдыршай чаңда отурат. Кай жерден кашактасаң алып барып калмайт. Кай жерден сугун ийсең, кай жерден жеп ийсең. Оңой нерсе эмес да. Элдин акчасы, элдин ар биринин тыйыны бул дүйнөдөн Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршай, Уран Ниязбековдор сурайт, тигил дүйнөдөн Аллах сурайт азыркы убакта. Эми буларды да мен жетекчи болом деп эле жанталаша бербеш керек да. Колунан келбесе болбой эле койгула да, колдон келгенин кылыш керек да. Колдон келбеген деле барып алып, мына ушуга чейин жеттик да. Мэрлер, министрлер боюнча айтып атам да, эл багарлар, журт багарлар да. Айланайындар, мындай кичине бир ойлонбойлубу? Азыркы бир күнүбүз канча эмне деген гана нерселер калып калдымы бул жерде? Шаардачы. Ушул жерден дагы айта кетейин. Кумтөрдү алганы бул Садыр Нуркожоевич. Чоң рахмат. Кумтөр үчүн эле мен ыраазымын да. Кумтөр иштеги көйгөй, иштеги угуп жаткан көксө канды да. Мен өз жарымды айтайынчы, азыр эми мен кечирип койгула, бөлүнгөн жерим жок. Мына Тоңдун жолу 30 жылдан бери талкаланып, эчтеке калбай калган 23 километр салып атат. 4 баласа менен. Аны да биздин өзүбүздүн жана Мирлан Исагалиев салып атат. Рахмат, эми Мирландан сурап алабыз биз. Бирдеме болсо. Кыргызстанда баалар өсүп атат, бензин өсүп атат. Эми, конечно, бул биздин күчүбүз жетпей турган себептер менен Россиянын да дүйнөгө өсүп атат, ар жактан келе турган, бирок жолдорун издешибиз керек. Бийлик толук орношуш үчүн парламенттик шайлоону аман эсен өткөрүп алышыбыз керек. Ушуну толугу менен орнойт. Азыр бул парламентти тааныбаган кыргыздар бар да, кыргызстандыктар. 4 мыйзамды, өтө маанилүү мыйзамды парламент карабайдыга кээ бир популист депутаттардын айынан кыйратып салгансып, өмүрү эч жерде иштеген эмес.
бир кишилердин аркасы менен депутат болуп келип алгандардын айынан 4 мыйзамды кайра тартып койду. Мына ошонун айынан Кербен шаарында 4 жолу мэрди шайлай албай чатак болду. 4 жолу мэр шайлай. Бул кантип өнүгүү болот, кантип өсүү болот? Азырынча демократияны ойнобой кое турбайлыбы, кичине мындай өсүп өнүгүп алып, бир жерге иреттеп коюп алып ойнобойлу. Бат-баттан мыйзамдарды кабыл алып берип койсоңор, монтип 3 шаар 4 мэр болбойт, алмашабайт эле да. Бишкекте дагы, Кербенде дагы, бардык жерде ушундар. Мен губернатор болуп жүргөндө деле кейбир айыл өкмөттөр акимди да укпайт, губернаторду да укпайт. Биз адамбыз, укпайсыңбы, анда мына деп анан губернатор менен акимди ал айыл өкмөттүн башчысын укпайт. Ошону тирешип атып, элде жардам жок. Акимди да премьер-министр шайлайт, губернатор да премьер-министр шайлаган мурун назначить этчү. Бирин-бир укпайт кээ бир жерде. Сен кыйыз, мен деле алып шайлайт, мен деле шайлайт. Ошо вертикаль властты куруп албайлы биринчи. Садыр Нуркожоевич туура эле алып кирген кээ бир нерселерди. Министрлерчи көлөкөсүнөн коркуп кол койбой отурат кээ бир нерселерди. Эртең менен тиги камайт, бу камайт. Көп өлкөдө ушундай, Турцияда мисалы ушундай министрлерди президенттин уруксаты жок, генеральный прокурордун уруксаты жок, камай албайт эч ким. Ошондо өзүнө өзү ишенип турат. Балакет жегенсип жеп ийсем айла жок, ал башка. Бул жанагы үй берилисинден башкасын баарын колдойт элем, ушул кабинет министрликтери боюнча, акимдер боюнча, кол тийбестиктер боюнча жакшы нерселер бар ичинде. Жанагы 4 мыйзамдын кээ бир 10-15% кемчилиги болбосо баарын колдойт элекем. Ушу депутаттар эми вообще колдоп берип койсоңор болмок дейм. Ушуга чейинчи силердин айыңардан дагы 2-3 ай мына жоготтук. Мунун баарын көрүнүп, да эми баары эле пайгамбар тобо кылдым. Баары эле кемчилиги жок болбогон эмес, эми кээ бир кемчиликтери бар. Аларды акырын оңдоп койсо болот эле, экинчи окууда, үчүнчү окууда. Эми тездет берсеңер эмгиче бүтүп калат эле да. Региондор турат. Айыл өкмөттөр хан, акимдер андаметкер. Эми кичине ушу иретке келтирип элди багыш керек да, отура беребизби? Анан бул регионализм деген токтотуш керек да. Калп айткан менен эмне? Саяк коому, солто коому, сарбагыш коому, моңолдор коому, ана коому, бу коому, тиги коому, бу коому деп атып эле биздин баланы койду. Же ал балаңар алып келген балаңар бокко жарабайт, кечирип койгула. Мен баардыгыбызды айтып атам да, өзүбүзгө самокритиканы айтып атам. Алып келсеңер нормальный балаңарды алып келбейсиңерби кичинечи? Уят кылбаган, урушпаган, сөкпөгөн, жебеген, жутпаган. Ички үйгөндөн айтып аткансыңар да, мен сиздерден кечирим сурайм, урматтуу калайык. Эми ушуну токтотуш керек да. Барып анан мен, биз ачыгын айтабыз, президентке барып, могуну коюп бербесең, момундай кылабыз деп коркуткан коомдор бар, уюмдар бар. Аңгой койсо элиң, биздин баланы койбой атат, бизден эч ким жок диякта, тириндей жок, булда жок, мындай жок. Маанилүү болгон өлкө аман болуш керек да, сен кызматка барбаганың маанилүү эмес да, колуңан келсе коет демчи. Же колуңан келбесе эмнени коет анан? Алып келген балдарыңардын тигилердин кебетесин көрбөйсүңөрбү кичинечи? Өкмөттү тырыштырасыңар барып алып, президентти баш кылып. Могу жактан биздин баланы койбосоң, мен сага көргөзөм күзүндө. Күзүндө эчтеке болбойт. Бербейбиз биз. Уяттем, улам эле алмаштыра беребиз бу 40 жыл. Анан тигини койбосоң тигир болот, муну болбосоң мен минтем, тигинтем. Андай болбойт да, урматтуу калай. Улам берет, мына кайсы акыбалга келди. Ошон үчүн сиздерден өтүнөм, суранабыз. Урматтуу аксакалдар, кичине аксакал катары болгула дем, урматтуу коомдор, уюмдар эми. Кичине электен өткөрүп, тазалыгын көрүп, өзүңөр карабасаңар да, районный, Google'дан карап, районный, областной, ККМдан сурап коесуңар, могу бала тазабы деп берерден бирдечи. Рахмат.